Ош мамлекеттик университети медицина адистерин даярдоо үчүн шарт түзүүдө өлкөдөгү эң алдыңкы окуу жай боло алды. 2 кабаттан турган Димедиус жана морфология окуу комплексин ишке киргизди. Окуу жай акыркы үлгүдөгү заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. Университеттин базасында амбулатордук, диагностикалык, терапия, кайра жандандыруу бөлүмдөрүнөн турган Ош мунун медициналык клиникасы заманбап типте жаңыланып, пайдаланууга берилди. 1 жылдын ичинде биз аябай заманбап аппараттарды алдык. Бул видеогастроскоп, колоноскоп алынды. Для диагностики глазных заболеваний это щелевая лампа, авторефрактометр алдык, лор-комбайн алдык, эхо кардиограф, жүрөктүн УЗИсин алдык. Булга чейин уже бизде УЗИбиз бар болчу. Холтер мониторлорун алдык. Дагы жаңы бул реанимация бөлүмүнө, жандандыруу бөлүмүнүн толук кандуу жабдууланган. Бул жерде көрүп жатасыздар, мониторлор, ар бир койканын башында мониторлор бар. Аппарат искусственной вентиляции легких бар, дефибрилляторларыбыз бар, концентраторлар, то есть бүт керектүү нерселер, отсосторубуз, бардык керектелүүчү нерсе, бөлүмгө керектелүүчү нерселердин бардыгын толук кандуу алынган. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенттери үчүн алган теориялык билимин клиникадан практика түрүндө бекемдөөгө зор мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Окуу жайда чет элден келген 4,5 миңден ашык студент бар. Клиникадагы бардык медициналык жабдууларда иштеп, билимин арттырууга шарт түзүлдү. Практика теориясын окушат дагы, практикасын биздин клиникага келип, у постели больного, пациенттин жанында өткөзүшөт. Анан кийин айтып кетер нерсе, бардык аппараттарга, бардык кабинеттерге эшиктерибиз ачык. Азыр көргөнүңүздөрдөй, азыр сабак болуп атат. Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер менен жуманын шаршемби күнүндө эфир аркылуу Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясынын чыгармачыл жамааты ак тилден чыккан салам жолдоо менен кезектеги көрсөтүүсүн сунуш кылат. Бүгүнкү кадыр кечте жалпыңыздарга жагымдуу маанай жана көңүлдүү эс алуу каалоо менен көрсөтүүбүзгө ортоктош болууга чакырабыз. Биздин бүгүнкү берүүбүздөн Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана география факультетинен тартылган университеттин сыймыгым аттуу телебаян менен жана ошондой эле жаштардын музыкалык лабиринт аттуу көрсөтүүсү менен тааныша аласыздар. Бул аралыктарда сиздердин жан дүйнөңүздөрдө эргүү жараткан жагымдуу эрдестелер көрсөтүүбүздү коштойт. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда университеттин сыймыгын берүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө табияттануу жана география факультети туурасында сөз кылмакчыбыз. Эгерде сиздерди өзүнүн өмүрүн, табият сырын изилдеп, аны коргоого арнаган окутуучулардын, студенттердин жашоо турмушу, ошондой эле билим берүү системасында өзгөчөлүктөрү кызыктырса, анда бизден бул берүү сиздерге арналат.
Табияттануу жана география факультети көптөгөн адистиктерди даярдап чыгарат. Мына ушул факультеттин актуалдуулугу, билим берүү системасында өзгөчөлүктөрү туурасында айтып өтсөңүз. Биздин факультет эң университеттеги биринчилерден болуп негизделген факультет болуп эсептелет. Ошол себептүү факультетте окутуучулар, профессордук составыбыз мындай бир дүйнөлүк стандартка тууру келе турган билим берүүгө даярдалган деп айтсак болот да. Себеби мына факультетибизди карай турган болсок, илимий окутуучулук потенциалды карай турган болсок, мында бизде 5 илимдин доктору, улуттук академиянын мүчө корреспонденттери, академиктер, ошондой эле 40-ка жакын илимдин кандидаттары, доценттери эмгектенишет. Биздин элибизге белгилүү Жогорку кеңештин депутаты Бектемир Узубраимович да өзү сабак берет. Ошондой эле факультетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү биргеликте 2000ге жакын студент азыр билим алып жатышат. Ну, факультетибиз биздин факультетте мен айтып кете алат элем, ушул бардык параметрлери менен дүйнөлүк стандартка тууру келе турган билим алат деп. Себеби действительно мына даярдаган окутуучуларыбыздын көпчүлүктөрү атайын илимий борборлордон билим алышы, ошол жактарда өздөрүнүн тажрыйбасын өркүндөтүп, илимдерин жактап келишкен, эл аралык тажрыйбасы жогору. Факультетте материалдык техникалык база азыркы учурдун талабына жараша бир кыйла жогорку деңгээлде, башка факультеттерге салыштырганда бир кыйла жогорку деңгээлде деп айта аламын. Окуу китептери менен, ошондой эле ар түрдүү сабактарды өтүү үчүн окуу жабдыктары, реактивдер менен жабдылуу бизде кандайдыр бир деңгээлде ошо талапка жооп берет. Ошондой эле агробиостанциябыз бар, билесиздер. Агробиостанцияда ал жерде окууну практика менен айкалыштыра алабыз. Андан башка да окуунун жаңы технологиясын өздөштүрүү максатында чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Студенттердин билимин атайын тестирлөө, сынагы менен баалоо, ошондой эле компьютер менен баалоо жакшы эле жолго коюлган деп айта алам. Мына биздин факультетте жакшы жабдылган бир компьютерде класс, акыркы маркадагы компьютерлер менен жабдылган. Аларга мына студенттерди дээрлик массалык түрдө ошол компьютерлер иштөө менен иштөөгө тарта алабыз. Бул мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Атайын кабинеттерибиз бар, техникалык каражаттар менен жабдылган. Учурда мына биологияны окутууда, айрыкча өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүн окутууда, атайын видео кассеталарды көрсөтүү үчүн ушундай бир жөндөмдүүлүк мүмкүнчүлүктөрүбүз болуп калды. Демек, бул жагынан караганда азыркы түштүк өлчөмүндө ошо Кыргызстанда мындай билимди жогорку деңгээлде бере турган факультеттерден деп айтып кете алабыз. Табияттануу жана география факультетинде көп тармактуу адистерди даярдап чыгарууда заман талабына ылайык келген окуучунун жогорку бир нече адистиктер даярдалып чыгат. Азыркы учурда 2000ге жакын жаштар өз билимдерин улантып жаткан кези. Биз бул факультеттин өзгөчөлүгү жана азыркы учурдагы актуалдуулугу туурасында студенттер менен аңгемелешип көрдүк. Менин бул факультетти тандап алышыма ушул алгачкы мектеп партасынан бери мен өзүм география сабагына аябай кызыгчу элем. Агайым мага өтө жакшы география жөнүндө, дүйнө жөнүндө маалыматтарды өтө кызыгуу менен айтып беришиле да бүт немеге. Анан Ош шаарына келип 94-жылы география факультетине тапшырдым. Бул жерде студенттер үчүн эң жакшы шарттар түзүлгөн. Мына азыр сиздер ушул факультетте студенттердин өзүнүн демилгесинен түзүлгөн Кыргыз-Түрк эки-кирбен достук клубунда турасыздар. Андан кийин биз ушул факультетте студенттер бош убактысын текке кетирбестен жаңы материалдар менен камсыз кылып турабыз ушул клубдун өзүндө. Ошондой эле студенттердин бош убагында дискотека, оюн-зоок программаларын өткөрүп турабыз. Менимче бул факультетти тандаган абитуриент же окуучу эч качан жаңылбайт деп ойлойм. Себеби биздин факультеттин
өзүнө химия, биология, география, айыл чарба адистерин өзүнө камтыйт. Бул албетте Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү эң айыл чарбасы, бүгүнкү күндө эң жападан жалгыз тармак деп ойлойм да. Ну, почему я поступила именно на этот факультет? Я с детства мечтала, чтобы защитить нашу природу, окружающую среду, и из этого я выбрала именно кафедру биологии и поступила на этот факультет. Я очень рада, что я поступила на этот факультет, и всем желаю, чтобы всем абитуриентам желаю, чтобы они также приходили на наш факультет и поступали. Ну, вы знаете, сейчас основные открытия, разработки, они связаны с биологией, биотехнологией. Я думаю, что в будущем биологический факультет все-таки он поднимется благодаря нашему новому ректору, потому что уже у нас открыли здесь химическую лабораторию. Я думаю, факультет наш действительно будет называться биологический, естественно, географическим. То есть он будет, по сути своей, нести саму суть, то, что означает. Ну и, конечно же, для меня, допустим, важнейшим фактором того, что я поступил на биологический факультет, явилось то, что мне очень интересно. Это наука, не только потому, что она перспективная, потому что все открытия связанные, то есть разработка новых лекарств, биотехнологий, это даже найти лекарство от СПИДа, это, по-моему, тоже задача биотехнологов и биохимиков. Мен ушул табияттануу жана география факультетинде окуйм. Бул факультетке келип окуумдун себеби мен мурунтан эле ушул дүйнө эли жери жөнүндө билгим келгендиктен ушул факультетке келип тапшырдым. Бул жерде бизде география факультетинде эң мыкты мугалимдер иштешет, алар бизге талыкпай билим беришет. Кыргыз элинде бир макал бар эмеспи, миң уккандан бир көргөн жакшы дегендей, биз өзүбүздүн теорияда окуган билимдерибизди практика жүзүндө көрүү үчүн Кыргыз жерибиздин көптөгөн жерлерине практикада барып келдик. Жай айында барып ошол жерде биз өзүбүздүн окуган билимдерибизди практикада жүзүндө көрүп, өзүбүз далилдеп окуп келдик. Мен ушул келечектеги ушул мектеп окуучуларын бүтүрүүчүлөрүн ушул табияттануу жана география факультетине келип окуңуздарды суранат элем. Себеби биздин 21-кылымдын эң мыкты кадрлары даярда. Бул дүйнөдө канча адам болсо ошончо тагдыр болот эмеспи? Ар бир адам даремети, чен өлчөмүнө жараша өз жолун тандабалары анык. Бүгүнкү биз сөз кылчу каарманыбыз жер тырмап, бак өстүрүп эмес, элибиздин нечен бир чексиз рухий байлыгы уюп калган бабаларыбыздын тагдырын, жерибиздин тарыхын изилдеген инсан, учурда Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде эмгектенип жаткан профессор, белдүү окумуштуу Кененсариев Ташманбет агай. Агайды жакын достору, үй бүлөсү, кесиптештери Ташын деп аташат. Жергибиздеги кун жеткис тарыхый мурастарыбызды, даректүү баяндарды иликтөө, бабалардын салтын улап, замандаштар менен тең бөлүшүү, келечектеги муундарга жеткирүү ар бир адамзат үчүн, айрыкча тарыхчылар үчүн ыйык парз болуш керек. Балким ушул үчүн да өмүрүбүз кийинкилерге баалуудур. Мындай ата журттун асыл парзын аркалаган Ташын агай да элибиздин эзелтен берки тарыхын иликтеген инсан. Аны элден башкача сүрөттөп, ашкере даанышман катары айткыбыз деле келбейт. Бирок илимдин изги жолундагы өзүн тарбиялаганы, бабалардын байыркы мурасы менен рухун байытканы, эмгекчилдиги аны өзгөчөлөнтүп турат. Татаал илим жаатындагы узак маарага, асыл максатка жан таштап умтулган адамдарды, анын мээнет аракетин эли журтубузга жеткирүү келечек үчүн пайдалуу деп ойлойбуз. Ташын агай илим изилдөөдө да жигердүү ийгиликтерге жетишкен. 70тен ашуун окуу усулдук брошюралардын, макалалардын жана тезистердин жогорку окуу жайлары үчүн Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу китебинин авторлорунун бири. 33 басма табактан ашуун көлөмдөгү 3 монографиянын жарыкка чыгарган. Бир эл аралык симпозиумдун
9 эл аралык илимий конференциянын жана семинардын, көптөгөн республикалык, регионалдык илимий конференциялардын катышуучусу. 1998 жылдын 8 апрелинде Кыргызстандын тарых адистигиндеги 19-кылымдын 50-70 жылдарындагы Кыргызстандын саясий өнүгүшү деген темада доктордук диссертациясын Бишкек шаарында ийгиликтүү коргогон. Агай, сиз көпчүлүккө белдүү окумуштуу катары таанымалсыз да. Мына ушул окумуштуу болуш жаш кезиңизде оюңузга келди беле? Чынында мен окумуштуу болуш жаш кезимде оюма келген эмес. Негизинен ушул тарыхчы болом деп ойлогонмун. Армияда тарыхка даярданып жүрүп, кийинчерээк өтүп кеттик. Анан ушул окууга 73-жылы өткөнмүн, тарых факультетинде. Ошондон бери ушуну аркалап келатабыз. Илим жолу татаал жол дешет да. Мына ушул татаал илим жолун эмне себептен тандап алдыңыз? Мен өзү ата-энемди айтат, мээнеткечсиң деп. Ушу мээнетти башың үйүп алып жүрө бересиң дейт. Менимче мүнөзүм ошондой болсо керек. Ушул илим жолу татаал жолда. Ошо татаал жолду ушул колдон келишинче аракеттенип ошого кызыгам да өзүм. Анан илим дагы бир жагынан татаал болгондон карабастан өзүнө канагаттанып келет да мен үчүн. Окумуштуу болуш үчүн адамда көбүрөөк кандай сапаттар болуш керек? Окумуштуу болуш үчүн адамда эң негизгиси билим деңгээли болуш керек, ал эсесин нерсе. Анан орусча айтат го, усидчивый деп коет. Андай чыдап отуруш керек да. Кээде мисалы үчүн архивтерде отурушка туура келет, 12 саат, 8 саат караңгы, сыз жерлерде архивде иштеш керек болот. Ошолор мана чыдаш керек да. Менимче ошол эң негизги билим, анан кийин баягы туруктуулук, анан ошол орусча айтканда усидчивость болсо, менимче ийгилик болот. Сиздин көз карашыңызда өзүңүздө окумуштуулук сапат көбүрөөкпү же педагогдук сапат көбүрөөкпү? Мен алгач педагог болгом өзү. 5 жыл мектепте иштегем. Бул университетке чейин болчу. Мен Жалал абадта бүткөм да. Жалал абадта педагогия бүткөм. Анан ушул методика, усулдук жактарында жакшы эле билем, мектепте иштеп көргөнмүн. Алгачкы мезгилдеринде педагогдук сапат көбүрөөк болчу, азыр чындыгында жаначкеле окумуштуулук сапат көбүрөөк. Бирок экөө бири-бири айкалашмайынча иш ийгиликтүү болбойт. Сиз сыйлаган тарыхый инсан? Мен сыйлаган тарыхый инсан мына жакында маркум болуп кетти. Кыргыз илимине жана техникалык жаатында эмгек сиңирген ишмер, Улуттук академиянын Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Кушбек Үсөнбаев болчу. Ушул инсан. Эгер коомубузга ушул тарыхтын кереги барбы, зарылдыгы барбы? Тарых өзүнүн турган турпаты, мааниси боюнча бул эң чоң керектүү билим. Анткени муундан буунга болуп өткөн окуяларды, турмуш тиричилигин, элдин тарыхын бермейинче эч кандай коом алдыга жылбайт. Тарыхты кээде коомдун насаатчысы деп коет да. Тарых менен тарбияласа болот, тарых менен тынчтык тап келсе болот, тарых менен керек болсо согуш чыгарып жиберүүгө да болот. Бирок ошол тарыхтын жакшы коомго тийген сапаттарын бийик деңгээлде көтөрүп, аны коомдо ушунчалык пайдаланса, менимче коом туруктуу дагы, стабилдүү дагы, анан ушул ыкчам да өнүгөт деп ойлойм да. Мисалы үчүн даже мен айтар элем, мына ушул жерде болгон Ош окуясына дагы тарыхты билбегенден келип чыккан. Бир себеби ушул. Бул жөнүндө биз макала жазганбыз. Ош демекчи, мына ушул Оштун 3000 жылдыгына карата баштатан айтылып келе жатты ар кандай ишек келтирүүчү сөздөр. Буга тарыхчы катары кандай карайсыз? Эми 97-жылы чоң эл аралык конференция болду. Анан былтыр 98-жылдагы ошондой эле конференция болду. Биринчи конференцияда чындыгында ошондой ойлор болгон. Кайбир макалаларда чыккан бул жөнүндө. Биздин жаш окумуштуулар бар, таланттуу, алардын сомненияси болгон. Бирок мен ойлойт элем, Ош шаары катары эмес, Ош турак жайы катары 3000 жыл. Ал деген эч кандай опроверженияси жок. Далилдөөгө толук мүмкүнчүлүгү бар фактор. Мына ушул отурган жерибизде Ыйык Сулайман тоосунда, мушунун түштүк жагындагы бөлүгүндө мындан 3000 жыл мурун Оштун турак жайында бутпарастык, отпарастык динди колдонгон урулда жашаган. Мына ошол биздин ата бабаларды эстебейбиз. Ошондон бери Ош турак жайында адамдын оту коломтосу өчпөстөн ушул жашоо уланып келатат.
өткөн тарых биротолу жиксиз жоголбойт. Анын баа баркын чындап билсе, кадырына жетсе, кийинки муунга баа жеткис мурас. Учурунда тарыхка, маданиятка болгон олку-солку көз караштар, мүчүлүштүктөр болбой койгон жок. Көрсө, мезгил оомат өкмөл экен. Тарыхыбыз өзү күбө, ошол калыстыктан тайган апаат жылдарда бабалардын санжырасын, маданиятын, мурастарын чандык. Тарых фактылар менен гана чечмеленбейт, жаңы чечмелер менен толукталып турат, дейт калк кадырлаган инсандарыбыздын бири Асанбек Табалдиев. Мына ушундай жаңы чечмелер, жаңы көз караштар менен тарых жаатына тастыктоолорду, даректүү далилдерди киргизген Ташын агайдын да илим жолунда өз ордун баса белгилеп айтып кетмекчибиз. Окумуштуу катары негизинен азыркы күн корсуз кыргыз тарыхнамасына бир катар салымдарды киргизип, төмөнкү 3 чоң концепцияны сунуштаган. Алар азыр коомчулукка кабыл алынган. Кененсариев 80-90 жылдардагы илимий изилдөөлөрдө, айрыкча Кыргызстандын Орусияга каратылышы деген көлөмдүү монографиясында кыргыз эли Орусияга ыктыярдуу кошулган деген теорияны жокко чыгарып, улуу муундарга тикеден-тике каршы чыкпастан, ошол эле учурда алардын ишин улантып, бирок Кыргызстан жана кыргыз эли Орусияга каратылган, атүгүл түштүк Кыргызстан басылып алынган деген тыянак чыгарган. Мурунку тарыхнама Кокон хандыгынын тарыхын кыргыз тарыхынан башка карап, аны Өзбекстандын тарыхы катары туюнуп келген. Атүгүл кыргыздарды Кокон хандыгы колониялык эзүү менен аны Орусия бошоткон деген бүтүм чыгарышкан. Кененсариев Кокон хандыгы бул кыргыз элинин да мамлекеттүүлүгү. Кокон хандыгындагы борбордук саясий бийликте Нүзүпбей, Алымбек Татка, Алымкул Аталык, Курманжан Датка, Полотхан, Абдылдабек сыяктуу кыргыз бийлери активдүү катышкан. Ошондуктан Кокон хандыгынын тарыхы кыргыз тарыхынын ажырагыс бөлүгү. Ал эми Кокон хандыгы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн көрүнүшү деген концепцияны сунуш кылып, аны кыргыздар жана Кокон хандыгы деген монографиясында чагылдырган. Ушул мезгилге чейин Европа жана Орусия тарыхчылары түрк элдеринин тарыхын экинчи планга коюшуп, атүгүл түрк элдеринин экинчи сорттогу эл катары карашып, натыйжада алардын дүйнө цивилизациясындагы ролун көрсөтө албай келди. Кененсариев бул жагдайда улуу көч теориясын жаңыча карап, анын этаптарын 3 бөлүккө бөлүп, 1500 жыл чамасында Евразия континентинде ишке ашкан. Ошол процессте түрк элдери дүйнө цивилизациясына эң чоң жана жаркын салымдарды кошо алган. Атүгүл 10-12 кылымдарда Орто Азиядагы түрк элдери дүйнөлүк өнүгүүнүн алдыңкы позициясына чыга алган деген концепцияны сунуш кылууда. Мааниси, анын тийгизген таасири зор. Үй бүлөң тынч, ойдогудай болуп, өзүңдү бактылуу сезе албасаң, ишиң да алга жылбай кетеңчиктей берет эмеспи? Ташым агай илим жаатында эле ийгиликке жетпестен, үйүндө сүйгөн жар, балдарына күйүндүү ата, энесинен сыймыктанган тунуулу. Жубайы Ашырайым эже азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинде окутуучу болуп эмгектенет. Ташым агайдын китептеринин биринчи сынчысы да, корректору да, стилисти да. Окумуштун аялы болуш кыйынбы? Окумуштун аялы болуш кыйын деп айтканга да болбойт, бирок бир топ түйшүктүү жактары бар. Себеби окумуштуу болгондон кийин ал кишини бүт баардык майда барат жумуштардан бошотуп, ага дайыма шарт түзүп туруштун өзү бир топ түйшүк. Эми бирок аны биз түйшүк катары деле кабыл албайбыз. Анан ошо окумуштуунун аялы болуш бир топ эле түйшүгү бар. Адамда бакытты кандай түшүнөсүз? Менимче адамда негизги 3 бакыт болот да. Биринчи туулгандагысы, жар дүйнөгө келиштин өзү бакыт. Экинчиси ошол башка бир жар дүйнөгө келген адам менен эресеге жетип кошулгандагысы, то есть үйлөнгөндөгүсү же турмушка чыккандагысы деп ойлойм. Үчүнчү ошол экөө кошулгандан кийин сөз бир перзент көрүү, үчүнчү бир жаңы бакытты башатын баштап коюу деп ойлойм да, бул бакыт. Ал эми калган илимий, турмуштагы, иштеги баардыгы ийгилик жөнүнө. Ийгилик, дөөлөт, байлык. Өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Мен бактылуумун деп эсептеймин. Өмүрүңүздөгү эң бир эсте калган окуя? Өмүрүмдөгү эң эсте калган окуя бул 1984 жылы 20 майда Москвада
эми бууда зашта кылып аткан мезгилде атам катышканда анан банкетте атам сүйлөгөн сөзү бар. Ал өзү Панфиловдун гвардиясында кызмат өтөгөн 41-жылы. Мен дейт мындан 41-жылы мен бул жерде Москваны коргогон болсом дейт, эми дейт, эми уулум өзүн өзү Москвада коргоп жатат деп айтканда баары кол чабышкан. Ушул эсте калар окуя. Жан дүйнөнүн жардылыгы деп эмнени түшүнөсүз? Жан дүйнөнүн жардылыгы деп баягы дең дароо келип эле турмушка. Анан кийин дең дароо жашап, эчтеке көңүл кош, эптеп күн өткөзмөй дең дароо мына ушул адам жардылыгы болуш керек. Анткени адам деген энергиясы физикалык жагынан дагы, анан кийин иши жагынан, социал жагынан да бай болуш керек, толо болуш керек да. Өзүңүздү кемчилигиңизди айта аласызбы? Өзүм кемчилигим, мен кээде көбүнчө өкүнүп калам да, бир нерсени айтып албай убагында, же бирсени жасап койбой, кийин ошого кейи берем. Мына ушул кемчилик мен бир кичине кандай артта калгандыгым болсо керек. Кээ бир нерселерден артта калып калам да, ошондо мен өзүм кемчилик дейм. Андан башка дагы мен мындай жумшактыгым бар да. Жумшакмын. Эс алуунун кайсыл түрүн көбүрөөк жактырасыз? Эс алуунун мен жаратылышта эс алууну жакшы көрөм. Жаратылышта ушу семьям менен өзүм үй бүлөм менен азыр традиция болуп калды. Биз жылык эле көлгө барабыз, Сары Шерекке барып келебиз. Ушундай эс алууну жакшы көрөм. Сүйүүгө сиздин көз карашыңыз? Сүйүүгө бул эки түрлүү маани түшүнсө болот сүйүүнү. Биринчи сүйүү кеңири маанисинде бул мекенди сүйүү, өзүнүн ишин сүйүү, жаратылышты сүйүү жана башкалар келет. Ал эми экинчи сүйүүнүн тар мааниси бул сиз ойлоп аткан сүйүү болуш керек. Баягы кыз менен баланын эки жыныстын сүйүүсү. Бул экөө тең, бул эң маанилүү нерсе, турмуштагы адамды алдыга түртүүчү бир чоң фактор. Чыныгы идеалдуу үй бүлө кандай болуш керек? Чыныгы идеалдуу үй бүлө өзүнүн толук үй бүлөсү менен дайыма чогуу болсо, бири-бири менен ар дайым кеңешип иш кылышса, анан ошол өзүнүн турмуш үй бүлөлүк проблемаларын иш менен айкалыштыра билсе, жана ошол эки иштеги жана үй бүлөдөгү проблемалар бири-бирине тоскоолдук кылбаса, мына ушул идеалдуу үй бүлө деп эсептейм. Кудай тилегин берди, ошуна яраша бала болду да, ушу тилегиндей бала болду. Таланттуу. Окуудун талчокусуна жеттиби десем дали жетпейт. Дали окуй берет. Түндө туруп отурса деле окуй берет. Окууга тойбойсуң деп коем. Эмиш кылып үйдөсүн көрсүн окуудун. Ыраатын көрсүн. Кудайым өмүр берсин. Бактылуу болуп жашай берсин да анан. Ушул Кудай тилегин берди, тилегиме яраша бала болду. Өмүрлүү болсун, бактылуу болсун. Илимдин изги жолунда талыкпай эмгектенип жаткан бул инсанга ар убак ишинде ийгиликтер